Садыр Жапаровдун артында дагы криминал турат деп айтышат. Көп жерде жазып, ар башка адамдар ар башка деңгээлде айтып атышат, криминал менен байланышкан деп. Кандай деп айтылат? Эми Садыр Жапаров боюнча он по своей сути эмеге кириши албайт да, криминалгачы, потому что он политический болуп отурду да, политические обвинения, госпереворот, бийлик талашуу деп туруп, ал политический эметте. Анан мурун ал милицияда иштеп калган, милицейский структурада, Ысык-Көлдө. Поэтому бул по понятиям даже ал эме байланышка чыкпайт эмеге. Түрмөдө отурган убакта. Түрмөдө отурганда дагы алар менен эч кандай алакага келбейт. И алар менен чогуу иш кылбайт. Это биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө даже американский посол айтып калды, жанагы объективде калгандары дагы айтып калды. 5 октябрда жана Тополоңдо криминалдар площадка келгени чын, бирок они хотели инициативу в руки взять, использовать и оставить эмени бийликте калтырабыз деген да. Тиги Сооронбай Жээнбековди. Бул как үчүнчү күч болуп калган. Ошолор влиять эте беришти. Жээнбеков үчүн иштеди беле криминал. Жээнбековди бийликте кайта калтырабыз деп иштешти. Жээнбек 3 күн жоголуп кетпеди беле. Анан кайта болгондо ошого поддержка болду. Анан кийин Садырдын өзүнүн жер-жерде балдары масса келип калгандан кийин аларды потихоньку выдавливать этип салышты. Болду, алар роль ойнобой калышты. Криминал менен мурда болгон эмес, азыр да жок. Байланышы жок. Ким колдоочулар негизинен? Садыр Жапаровдун колдоочулары бул жана Мекенчил партиясына кирген карапайым эл. Ошолор бардыгы инициативаны колго алышып, өзүлөр, особенно север жактагылар аябай катуу колдоду да Садыр Жапаровду. Бул анын электораты болупту, площадьта жүргөндүн бардыгы инициатива эметти. Түндө 5-inde түндө Ак үйдү алгандан кийин жана Балконский тиги буу дегендердин баары кетип калган үйлөрүнө в основном. Ошол жерде Садыр президент деп жалаң Садырдын электораты, партиецери бардыгы Садыр түрмөдөн чыгат, Садыр президент болот деп күтүп турушту. И ошолор чыга электе эле ошо ойдон эметишти. Понимаете? Күтүп алышты да, анан ичине Садыр келди. И ошодон кийин ал бийликти колго алды, болду. Көп дагы жазышат, ар башка деңгээлде, ар башка маалымат каражаттары, кээ бир адамдар да айтып атат. Максим Бакиев менен байланышы бар деп. Максим менен дагы белки дегеле Бакиевдин кланы менен. Бул просто эле саясаттын бир түрү да, чтобы скомпрометировать эмени Садыр Жапаровду. Бүгүнкү күндө Бакиевди эмне үчүн козгоп коюшат? Анткени для северного электората Бакиевдин вопросу менен северный электоратты коркутушат. Мына Бакиев келип калат, кайта тиги бу дейт да. Югта, допустим, ал жөнүндө эч кимдер вопрос бербейт да. Кеп ошодо да. Это просто саясий трюк бүгүнкү күндө. Вот эмени жаман көрүшөтүш керек да. Садыр Жапаров эки момент менен, биринчи криминалга отношениясы бар, экинчи Бакиевтер буну финансирует дейт. Бакиевтер бул тарых келе албайт. И Акаев келе албай атат. Не то что Бакиев. Если бы жанагындай финансы берип койду, финансы берип койгондон кийин определенный Бакиевчилер берди революция кылат десечи, ушундай ролду Атамбаев кылмак, Атамбаевчилер. Не себептен эң бай киши Атамбаев официально айтып атчы. Мына менде 100 миллиондон көп, я мультимиллионермин, акча бар деп. Жээнбеков менен урушуп кеткенден кийин, у них же кровная месть кетти да. Бирим өлөп, бирим калам депчи. Ошондо Атамбаевда акча бар. Өзү чүйдүн боорунда жашайт. Электораты чүйдүн жегинде. Столица на севере, чүйдө. Все признаки у Атамбаева и Атамбаевчилерде бар болчу. Жээнбековду кууп чыкканга, как говорится, перевернуть.
Слава Атамбаева. Ал кыла алган жок, потому что электоральный поддержкасы жок, и акча тиги булар роль ойногон жок. Даже жана Койташки события болуп атканда деле Атамбаев мог использовать массу и перевернуть эменич тиги Сооронбайды. Бирок алы жеткен жок, потому что электоральный поддержкасы жок. А бир тыйыны жок, эмелери жок эле мынандай 5-октябрда бийликти Садыр Жапаров алды колго, потому что у него электоральный поддержкасы мощный болду башкаларга караганда. И ошон үчүн ал эметти. Анткени мен 5-inde 6-сында таң эртең менен телефон менен сүйлөшкөм Садыр Жапаров менен. Мен 6-сында эртең менен. Ал түрмөдөн мына чыгып атканда. Мен биринчи болуп чалдым ага. Аны айттым, Садыр кандай, жакшы. Берде площадьта сенин сторонниктериң барды кыйкырып атат, Садыр президент деп. Сен ошолорго келип обязательно жолук и аларды жакшылыкка бур. Потому что бир дагы бийлик жок бүгүнкү күндө. Мен эле азыр как замсекретарь Совбеза бармын, который буду координировать весь силовой блок, чтобы стабилизировать ситуацию. Деп экөө сүйлөшкөнбүз. Анан ал бияка келип туруп балдардын баардыгын жакшылыкка бурам деп площадьта жүрбөдү. Ошодон канча күн ошо нук менен кетти. Уктаган жок да киши. И анан кийин Жээнбеков чыга калып туруп, ал өзүнүн оюн баштады жанагындай. Легитимность, нелегитимность, тиги бу деп анан узарап калды да, ошонун баардыгы. Ошол кезде сиз эмеге УКМКга барып отуруп калдыңыз. Кандай максат менен, эмне үчүн ушундай болуп калды? Мен зам секретарь Совбеза катары биз офисти эмеге көчүрүп бардык да, УКМКга. Тигил Киевскадан тияка. Анткени биз Национальный гвардияда, Национальный гвардияда как раз жаңы солдаттар келген, жаш балдар. Там вооружение, тиги булардын баары, ошол жерде биз штаб сыяктуу кылсак, анда как Смольный да, келип кетет, тиги бу элдин баарды ошак келе берет. Ошон үчүн биз УКМКга бардык, потому что УКМКны буга чейин Атамбаевди варатанын баарын сындырып, Атамбаевчилер келип, Атамбаевди чыгарып кетпеди. Там СИЗО ичинде. СИЗОдон дагы чыгармак калгандарын. Ошон үчүн биз ошака көчүп бардык, и ошол жерде Совбезди организовали. И эмени сактап калдык, ГКМБны. Потому что бардык эле ГКМБ председатель болобуз деп келип атпадыбы. Анан ошон үчүн биз эл кошун кылып бардыгы биздин сторонниктер ошол жерде турушту да 3 күн эч кимди жолотпой. А биздин офис ошол жерде болот, и координация ошол жерден болду да. Анткени для координации МВДга караганда да ГКМБдан координация кылган жакшы да. Сагынбаев Дамир эмне үчүн жоголуп кетти? Ал жоголгон жок, ал менен келди. Ошо күнү. Ошо күнү чогуу келдик. Бирок алдын ооруп аткан, аябай отура алган жок ал жерде. Анан Совбезге барып туруп, сен отуруп тур өзүнүн кабинетиңде дедик. Ал барып туруп Совбезден отуруп координация чогуу кылдык да. Анан кийин болбой калды, мен жатпасам болбойт деп, анан ал кетти. Анан мен ошон үчүн исполняющий обязанности секретарь Совбеза болдум да. Бир күндөн кийин. Анан биз координационный совет Совета безопасности өткөрдүк. Күч структураларынын баардыгы менен по стабилизации. И что күч структураларынын баардыгы вне политики деп обращение кылдык политический күчтөргө, чтобы договорились баардыгы. И уже стабилизация болуп калган да. Уже кошундарды организовали, ДНДлардын баарын организовали, питанияларынан бери организовать эттик баарын. И шаарда ушу стабилизацияны алып келдик да. Мына Садыр Жапаров жөнүндө улантсак, криминалга байланыштырып атышат, Максим Бакиевке байланыштырып атышат, Матраимовго дагы байланыштырып атышат. Мунун акча менен ушу камсыз кылып атат деп. И жакында эле мына Магнитский тизмесине да киргизбедиби Америка Кошмо Штаттары Матраимовду? Кандай байланыштар бар? Садыр Жапаровдун чын эле байланышы вообще жок. Матраимов менен. Матраимов менен байланышы жок. И жана Коля Киргиз менен деле байланышы вообще жок. Ошон үчүн Коля Киргиз азыр бүгүнкү күндө СИЗОдо отурат. Матраимовдун үстүнө иш козголуп, жанагы 2 миллиардты төлөп берем деп уже тергөө менен сделкага кетти. Он уже себя признал преступникмин депчи. Вот, признал. Буну эч ким жаза алган эмес, буну Садыр Жапаров жазады. Это факт. И дальше тергөөдө жадан 700 миллион алып чыгып кеткен боюнча уже иш
иштер башталды деп өзү да айтты. Аягына чейин чыгабыз дейт. Анан көбү претензия кылып атат да, эмне себептен отургузган жок деп. Бир жагынан туура болду, сразу отургузбайчы. Жана сделкага түртүп, сделкага барганы, анан жана акчаны выплачивать этип атканы бул жакшы. Бул эме